Ben söyledim ben sana. Söyledim. Daha ne yapıyorsun? Ha? Ne dediniz? Бул кол телефондо тартылган видео сүйлөбө дедим мен сага деп үнүн болушунча кыйкырып жаткан Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримов. Ал арыз муңу менен келген адамдарды кабыл алып, натыйжада өз ара келишпестик орун алган. Айыл өкмөт кыйкырып жаткан адам жашы 60ка чыккан деп айтылып жатат. Ben söyledim ben sana. Söyledim. Daha ne yapıyorsun? Ha? Ne dediniz? Bu çok kişi bu Sen kimsin? 60'a çıktı. Sizdeki de sen kimsin? Kimsin bakalım? Şu 60'a çıktı bu kişi. Siz atıyor mu kızlarında? Интернетте бул тасманы талкуулагандар көп болуп жатат. Айрым социалдык түйүндүн колдонуучулары сабатсыз айыл өкмөт экен деп сыпаттаса, айрымдары мындай жетекчилерди тартипке чакыруу керектигин айтып жатышат. Ал эми окуянын аныгын билиш үчүн биздин чыгармачылык топ Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримовдун жумуш бөлмөсүнө бардык. Бирок ал жумушунда жок болуп чыкты. Калега кетти. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы жүйөлүү себептер менен жумушта жок болгондугуна байланыштуу анын орун басары Улукбек Кадыровду кепке тарттык. Ал окуя тууралуу пикирин билдирди. Төлөйкөн айылында айыл башчы 1 жыл иштеп мөөнөтү бүткөн соң өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Анын ордуна айылдаштары жаңы 2 талапкерди сунуштаган. Бири Калык Нурматов, экинчиси Ташмамат Айбашев. Элдин көпчүлүк добушу менен Ташмамат Айбашев жеңишке жетишип, иштегенине 1 ай боло электе анын артынан арыздар келип түшкөндүктөн убактылуу аны жумуштан четтеткен. Ордуна анын атаандашы Калык Нурматов дайындалган. Ага каршы болгон тарап Төлөйкөн айыл өкмөтүнө келип чуу салгандыгын Улукбек мырза билдирди. Бул жерде алардын талабындай болуп атат. Нурматов Калыкты увольнять этип, Айбашев Ташматка буйрукту азыр чыгарасың. Нурматов Калыкты Айбашевдин жардамчысы деп буйрук чыгарып бересиң деп атат. Дегенде өкмөт башы айтат, мен аны эмненин негизинде кылам? Кайсы мыйзамга таянам? Или ошол нерсени кыл дегидей, сен мага кимсиң? Айт, мен мынандаймын, менин мына уполномоченным бар, ошонун негизинде кыл деп айтмага буйруп мен кылайын деп атат да. Окуя тууралуу Ташмамат Айбашевдин тарапташтары бул боюнча пикир билдиребиз деп айтышып, акыры дайынын билдирбей жок болду. Бирок дал ушул айыл башчыны шайлоо боюнча бүгүн Төлөйкөн айылында элдик жыйын өткөрүлдү. Алгаш жыйынга телеканалды Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Абдукаримовдун буйругу менен киргизбей жатты. Ким уруксат берди? Басканда эмес. Ооба. Өтүп кетип атсаңар. Ким уруксат берди? Жагып калса. Ошо кыдыршы айыл кайсы десеңер көбөс берет. Ошонун жол. Акыры талашып тартышкан соң журналисттер элдик жыйынга кирди. Анда жергиликтүүлөр кайчы пикир билдирди. En kırıcı şu canını taraftan örpet kılıp oğlum ne sordu? Biri de yapkan yok. Hakikat çok. Nabarat park edip çok kılıp. Ailede 4000 tüpterek olsa adır terörist tüpterek attır. Ağzım işte diyor. Öyle çölde bir tarttı. Ağzım işte bir çek aldı. Toy işte öyle fotoğraf tarttı. Kaldar işte özünde korgan kurdu. Daha kim ne oldu? Şunda ya da iyi çakşılık kılgan yok. He hacı. Bu adamlar bağırdı. Hacı'nın kafa kafanı Жергиликтүү эл айыл башчы жана айыл өкмөттөр натыйжалуу иштеп элге пайдасы тийбей жаткандыгын айтышат. Ар бир жетекчи өз кызыкчылыгы үчүн иш алып барат. Аймактагы эл маселеси чечилген эмес. Бүгүн элдик жыйынга Төлөйкөн айыл башчылыгына кайрадан элдик добуш берүү уюштурулду. Анда кайрадан эле Калык Нурматов айыл башчылыкка дайындалды. Жергиликтүүлөр айыл башчы шайлаш үчүн келбей жөн гана жыйынга келгендигин айтып кетти. Özkan şaylonlara barışır. Bugün şaylona biz karşımız. Bir şey elde çoğultu uyuşturup. Özlerinde birisi sözlerde ayıttı da hiç kim bilgen yok. Çok oluştu. Ben doğuşan bilgen yok. Olam götürgen kaliteli oturdum bugün. Мындай чогулушту мен ушу 52 жылдан бери биринчи жолу көрүп атам да. Аябай жакшы, тууру шайлоо болду окшойт да. Анан биринчиден жаш дешип атат. Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында жалпысынан 6000ден ашуун эл жашайт. Аймакта 6 айыл бар. Райондун карамагындагы айылда кирешелүү булактар көп экендиги айтылат. Ал эми чуунун башталышында элге орой сүйлөп кыйкырган айыл өкмөт башчы тилекке каршы бүгүн күн бою бошогон жок. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.